Бизде чистый педиатр деген жок да бизде. Мен үй бүлөлүк дарыгермин. Мен ошол бир участок берилген, ошол участоктун бардыгын карайм. Карыларында, жашындагы, жаңы төрөлгөнүн, боюнда барда учетко алабыз. Андан кийин уже төрөлгөндөн баштап баланы төрөлгөндөн карайбыз. Менин участогум жаңы конуш болгондуктан жаштар аябай көп, жаңы төрөлгөн балдар, кичинекей балдар көп. Ошон үчүн мындай акцент кичинекей балдарга көбүрөөк коюлат да. Себеби аларды жакшылап караш керек. Бизге мына бала төрөлдү, роддомдон төрөт үйүнөн төрөлгөндөн кийин бизге экстренный беришет. Ушул бала төрөлдү, роддомдон чыгып атат деген. Ал экстренныйди биз алгандан кийин биз ошол балдардын үйүнө барабыз. Биринчи 3 күндүн ичинде барышыбыз керекпиз баланы көргөнгө. Баланы көргөн барганда энесин дагы көрүшүбүз керекпиз. Себеби көбүнчө энелерде дагы проблема болуп калат. Например, эклампсия, преэклампсия менен төрөлгөн энелер болуп калат. Давлениеси көтөрүлгөн, дагы башка бир патологиясы бар энелер болуп калат. Ошон үчүн энелерине тоже сөзсүз энелерин тоже карайбыз. Биринчи 3 күндүн ичинде мен анан кийин менин медайым бар, мен менен чогуу, ошол экөөбүз чогуу барабыз. Андан кийин 1 айга чейин бул балдарга еще 2 жолу медайым барып көрөт. 7-10 күнгө чейин, анан 20-21 күнү дагы бир жолудан медайым барып көрөт. Бирок мен иштеген жер мындай новостройка болгон үчүн мен көбүнчө дайыма телефонду таштайм. Если кандай бир суроо болсо, сразу чалгыла дейм дайыма. Если бала ооруп калса, кандай бир консультация керек болсо, кайра өзүм барам. Если ооруп калса, если недоношенный жанагы вес салмагы жетпеген балдар болуп калат, андай балдарга өзүм бир жумада бир жолу барып турамын. План боюнча здоровый мындай дени сак бала 2 айда келет, андан кийин 3,5 айда келет, 5 айда келет, 6 айда келет, андан кийин 9 айда и 1 жашта келет. 1 жашка чейинкилер. 1 жаштан кийин уже 1,5 жаш, 2 жаш, андан кийин 2,5 жаш, 3 жаш, 4 жаш, 5 жашка чейин каждый жыл келип турушат. Прививкадан отказ кылган ата-энелер азыр көп. Бүт түшүндүрүп беребиз. Ар бир оору жөнүндө түшүндүрүп берем. Мен отургузуп, мен түшүндүрүп беришим керекми, бул менин милдетим, түшүнүңүз деп түшүндүрүп берем. Ар бир ооруну түшүндүрүп берем. Ошондо деле, ошого карабай деле, бирок отказ кылгандар болот. Отказ кылгандар отказной жазып берет. Бирок каждый приемго келген сайын мен ошолорго ар бир вес ростко келет да, мисалы үчүн 2 айында келет, 3,5 ай, 5 ай, 6 ай, ошондо ар биринде дагы деле түшүндүрөм. Менде азыр 3227 киши учетто турат. Карточканы жазганга жетишпейм, карточканы коем, суббота, воскресенье күнү жазам. Көбүнчө үйгө алып кеткен күндөрүм болот. Карточкаларды жолдошум урушат. Айла жок. Мен ошол новостройкада жашайм. Ошон үчүн даже көбүнчө үйгө да келишет. Воскресенье, суббота күндөрү даже үйгө келип калгандар да болот. Кээде чарчайбыз, кээде чындыгында эле чарчайбыз. Бирок мен кыздарым, үйдөгү өзүмдүн балдарым бир жолу суроо берип атат да. Апа, сиз деген ушул кайрадан 11-класс болсоңуз деп бүтүп атсаңыз, каяка окууга барат элеңиз, эмне жумушка барат элеңиз деп сурап атпайбы? Мен кайра медакадемияга бармакмын, врач эле болмок, мен башка жумушта иштей албайм, мен вообще элестете албайм башка жумушту десем. Анан күлүштү. Мама, сиз, оказывается, неисправима.